Бизге бүгүн таңкы конокко бир гана кыргыз эстрадасынын жылдыздары эмес, цирк дүйнөсүндөгү артисттери келип отурат. Айта кетсек, бул Шамырова Жыпара эжеке тренер, маданияттын мыкты кызматкери. Ошондой эле Аликова Ализа бизде конокто. Саламатсыздар, кош келдиңиздер. Сиздин маңдайыңызда ушул айтылуу Дельфий оюндарынын коло медалин көрүп атабыз. Кандай барып келдиңиздер? Кыргыз цирк искусствосу убагында бир гана совет чөлкөн эмес, бүтүндөй дүйнөнү дүңгүрөткөн, эмесе ошонун учугун улап келе жаткан эни карындаштарыбыз бар экен. Саламатсызбы? Дагы бир жолу. Кандай барып келдиңиздер? Ушу 18-ден баштап 23 апрелге чейин Россиянын Екатеринбург шаарында Дельфий оюндары өттү да. Ошого чакыруу келип, цирк жанры боюнча катышып келип, 3-орунга коло медальга татыктуу болуп келдик. Кыргызстандан 77 киши делегация барды да, ар кайсы жанр боюнча, ар кайсы номинация боюнча, ырчылар, бийчилер, пианисттер, скрипачтар, ошонун арасында цирктен 6 киши барды. Дагы бир номерибиз барды, Муратбек Акматов жетектеген мачта деп коет, канатка чыккан балдар. Алар атайын өзүнчө дипломго татыктуу болушту за смелость, за оригинальность номера деп коет, орусча ошондой эмеге татыктуу болуп келди. Бул воздушный гимнасткасым 3-орун коло медальга татыктуу болуп келди. Дагы бир жолу куттуктайбыз, колуңузду кысып коелу. Сыймыктанабыз. Айтып өтсөңүз, канча метр бийиктикте, бул негизи аба гимнастикасы деп аталат экен, канча метр бийиктикте болду бул нерселер бизге баягы көз алдыбызга элестетүү үчүн айтып бербейсиздерби? Канча спортчулар менен атаандашканга туура келди? Циркте Екатеринбург циркинде өттү биздин конкурс. А жерде 16 номер катышты. Бул бүт СНГдан келген, анан Россиянын ар кайсы областтарынан келген катышуучулар болду. Алисанын иштеген номери 13-14 метрдик бийиктикте, без страховки деп коет, лонжа жок иштейт. Только өзүнүн күчү менен, өзүнүн эмесине ишениш керек да, страховка деген жок. 13-14 бийиктикте, метр бийиктикте. Өзүндөрүн көрсөттү, ошол жерден чимирлет, бул жака кайра түшөт, кайра көтөрүлөт, мунун баардыгы тең. Албетте күчтү талап кылат. Ализа, айтсаңыз, атаандаштарыңыз күчтүү болдубу? Коло медальга чыныгы искусствонун адамдары мындай бир сыйлыктарга, анан жыйынтыктарга аябай кызганчактуу келишет да. Ошондой 6 медаль алсам жакшы болмок. Туура болмок деп. Айтыңызчы, сиздин Дельфий оюндарыңыз тууралуу пикириңиз кандай күндөр өткөрүп келдиңиз? Барганда репетиция болду, анан репетицияда мен өзүмдүн конкуренцияларды көрүп алып жүрөм түштү. Өлө катуу күчтүү эмелер экен. Анан эметип мен Өзүңүздү колго алдыңыз, э? Ооба, эметип репетиция кылып, анан өлө мындай коркунучтуу мага ошондой. Бул Алисанын биринчи жолу чыккан эмеси болуп атат да, бул эң чоң конкурс үчүн биринчи жолу чыгып атат. Бул аба гимнасты болуп даярданганда 2 жыл эле болду. Анан бул цирк үчүн абдан мындай кыска мөөнөт болот да. Анан биринчи жолу чыкты, анан толкундануу деген абдан кыйын нерсе го. Бул өзүң толкундансаң көрсөтө албайсың, тем более асманга учуп атканда. Анан айтып, көрсөтүп, көрдүңбү, баары тең эле толкунданбай даярданып атышат, жакшылап атайын келгенден кийин бул көрсөтүш керек, өзүңдүн болгон өнөрүңдү көрсөтүшүң керек деп, анан ошо кичине эменин астынан өзүн токтотуп, анан эметти. Негизги максаттардын бирөөсү бул бир гана бул техникалык кыймыл аракетти үйрөтүп болбостон окуучусуна бир мындай дем күч, шыктандыруу, мотивация берүү да болсо керек, э? Сөзсүз түрдө. Айтыңызчы, барсаңыз ал жактан кыргыз циркке убагында бардык жанрдан, клоунада жанрында дагы өзгөчө чабандестерибиз, акробаттарыбыз, дейлөгөчө бардык ошо жонглёрлор кыргыз циркке дүңгүрөп турган учур болчу. Кече жакын барып келдиңиздер, кабарлар бар бекен, дагы эле же Орусияда дагы ошо цирк искусствосу бир аз мында солгондоп бараткансыдай сезимдер калтырат соңку учурларда. Албетте көйгөйлүү маселе, бирок талкуулап койсок болот, себеби бизде бүгүн жаш карындашыбыз көтөрчүдөй болуп турат да, кыргыз циркте.
Ал булар биринчи жолу чыкты деп атпаймынбы, жана Мурат Акматов жетектеген балдар да биринчи жолу чыгып, эми алар үчүн абдан мындай бир кызыктуу болду да цирктин ичи. Себеби деген биздин цирк менен аяктын цирки бар. Айырмасы бар. Абдан эле чоң айырмасы бар. Ичи жыпжылуу, таптаза, бүт условиялар бар. Бизде анча мынчанын баары каралбай кичине эметилип атат. А так айырмасы бар. Свет дегендери бар. Тим эле шундук тиягынан биягынан бар. Лазер тиңдей мындай светтери. Анан булар үчүн абдан салыштырганга абдан неме көрүндү да, тияктын немеси циркичи. Бир көрүп келдиңиз. Убагында биздин циркибиз абдан союз боюнча эң мыкты цирктерден болчу. Эми азыр каражаттын жоктугуна байланыштуу мамлекет жактан көп каралбагандыктанбы, бирок ушу финансыга эле таянат го баары тең. Ошо себептерденби биздин цирктин акыбалы кичине азыр төмөнүрөөк. Бирок Ализанын жаш курагына караганда балдардын кызыгуусу дали жок элек. Циркке келгендер, циркта машыккандар бар демек. Бар, тренерлерибиз бар, студиябыз бар, циркте келип аткан балдардын саны да көбөйүп атат жылдан жылга. Айтпайм, что цирк жоголуп атат деп. Цирктер бар. Эң негизгиси ошол. Эң негизгиси ошол. Актан аркан суу агат дейт. Азыркы мына фестивалга, бир жака фестивалдарга чыксак, каражат абдан биз үчүн кыйын нерсе да, жол расход табыш үчүн. Быйыл болсо ушунчалык баарыбыз ыраазы болдук. Министерство культурадан бүт жолубузду баарын каражатыбызды бүт баарын маданият министрлиги баарын өзүлөр 77 кишиге билет алып кайра алып келиш абдан кыйын, азыр билесиңер. Баарын ошо министр жактан жардам болду. Видеосу даяр болуп калды. Эмесе кара сөз менен гана силерди кызыктырып чектелбейли. Ализанын дал ушул Дельфи оюндарда көрсөткөн өнөрүн чогуу көрөлү. Возрастная группа 10 лет 24 года награждается Аликова Ализа, Кыргызская республика. Награждение болуп отурган учуру. Биринчи орунду ким ээлеп кетти? Россия. Россия. Ализа, сиздин сезимдериңиз? Токтонгам. Толкундандыңыз, Толкунданып, мен атымды айтканда жүрөгүмдөн өтүп кетти. Видеолоруңузга кантип кабар бердиңиз? Чалдыңыз? Чалып, Мына, сизди көрө алдык. Азамат, куттуктайбыз. Бул жеңишиңиз, келечектеги жеңиштериңиздин алгачкысы гана болсун дейли. Суроомдагы сизге болсун, Наки Ализа айтсаңыз, бул кыска мүнөттүн 2 жылдын ичинде ушундай жеңишке жетүү дагы бул чоң эмгекти талап кылат. Анан циркте канча саатыңызды өткөрөсүз? Мындан сырткары дагы эмне менен алектенесиз? Мен циркте күн сайын тренировка кылабыз, 2 сааттан кылабыз. Мен циркке 13 жашымда келгем. Ошо 14 жашыма чейин физическая подготовка кылып, анан ушу номерди баштадык. Мындан 9 класста окуйм. Мектепке барып, анан сразу тренировка барып, ушу тренировка менен цирк менен Азамат. Английский курстарга да барат. Англис тилинде алып жүрөсүз чогуу. Жыпар эжеке, сиз эми өзүңүз тууралуу дагы бир аз айтып өтсөңүз, машыктыруучу болгонго дейин өзүңүз да цирктин кайсыл жанры менен алектенип жүрдүңүз? Мен циркте иштегениме 39 жыл болду. 39 жыл, ой. Анан Бүтүндөй болот да баары уже убагы келет, уже жашыңа байланыштуу, уже мурункудай иштей албай каласың. Ошон үчүн биздики 20 жыл. Мен 20 жыл иштегенден кийин уже пенсияга кете берсең болот. Анан эми кеткенде каяка барабыз, башка жака эмете албасак, анан ушу тренерский жумушту аркаладым. Буйруп ушу кыздарым биринин артынан бири чыгып келатат. Конкурстарга барган сайын жеңип келип атабыз. Дельфи оюндарынан уже 4-чү медалыбыз бул. Катышып Дельфи оюндары Кыргызстанга чыкканына уже 10 жыл болуптур. Азыр 10 жылдыкты белгилеп атышат. Октябрь айында белгилеген атышат да. Эми буюрса, ушу Дельфи оюндарын
ушу Кыргызстандан өткөрүүгө Регистриация эме болуп атат да азыр өткөрөбүз деп сүйлөшүүлөр жүрүп атат да биздин организациялардан угуп атабыз, что бияка буюрса ушул оюндарды өткөрөбүз деп. Бул абдан чоң бир мареке да. Ооба. Биз жана жогоруда видео көрөтпөдүкпү? Ошондо бул жерден Кыргыздын дагы эр жүрөк, эр азаматтары да эле бул жерде өнөрүн көрсөтүп өттү да. Анан айтсаңыз, бул дагы кыргыз жигиттери Кыргызстандан барышты да бир орунга ээ болушту. Ооба, булар да Кыргызстандан барышты. Муратбек Акматов жетектеген ушу мачта деп коет, эми кыргызча муну кандай которсо болот. Анан мурун мындай туруп турган мачтада иштесе, азыр мындай селкинчек сыяктуу турат. Бул абдан кыйын, сложный номер. Жаңы чыгарды. Жюрилер даже бул балдарга абдан эме болушту. Мындай номерди көргөн эмеспиз. Бул только кытайлардан бир көрүп калдык элек. А так бизде СНГ боюнча жок мындай ушинтип селкинчектей болуп турган номер деп. Өзүнчө бирок конкуренция абдан чоң болду. Жакшы номерлер көп болду. Анан Россия өтүп аткандан кийин алар биринчини өзлөрүнө алганга тырышат, бирок ошо биринчи алганга достойный эле номерлер болду. Бирок буларды кур калтырбай, атайын өзүнчө диплом беришти буларга, ушу за смелость и за оригинальность номера деп. Кур келишкен жол алар. Азаматтар, жигиттерди күтөбүз. Кытай циркине салыштырып койгон өзү эле баларга чоң дем күч берсе керек. Бүгүн бизде конокто маданияттын мыкты кызматкери, машыктыруучусу Шамырова Жипара жана Дельфи оюндарынын коло медалынын ээси аба акробат аба гимнасты Аликова Ализа болду. Чоң рахмат силерге. Бул ийгиликтердин башатыганы болсун. Туура айтасың. Мындай ийгиликтерин дагы далайын багындырыңыздар. Рахмат. Рахмат силерге дагы. А биз болсо